Салам достор. Биз Талайбекова Раяна жана Бектурганова Нурайым. Биз Сейтек мектебинин жаш журналисттер клубунун мүчөсү болобуз. Сиздер билгендей бизде Сейтек казынасы рубрикасы бар. Бул рубрикада биз сиздер менен кызыктуу кеңештер жана мектеп ичиндеги болуп жаткан жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Анда эмесе бүгүн сиздерге биздин мектептин психологу Сумая Асанова балдарды социалдык тармактагы оюндардан арылтуу жолдору боюнча кеңешин бермекчи. Саламатсыздарбы? Күн өткөн сайын социалдык тармактарды колдонуучулардын саны аябай активдешип көбөйүүдө. Азыр биз тарбиялап аткан балдарда дагы эң көп кездешкен маселелердин бирөөсү чыныгы жашоодогу достору менен баарлашууга караганда виртуалдык жашоодо баарлашуу алар үчүн аябай ыңгайлуу. Биз бүгүн сиздер менен балдарга интернеттин тийгизген терс таасирлери боюнча сүйлөшөбүз. Телефондор көптөгөн микроб бактерияларды өзү менен кошо алып жүрөт. Статистика боюнча смартфондордун экрандагы микробтору унитаздагы микробтордон да көп экени белгилүү болгон. Уюлдук телефондорду чектен ашыкча колдонуунун негизинде көздүн көрүүсү жана ошол эле учурда кулакчындарды колдонуу менен кулактын угуу системасы жабыркайт экени бардыгыбызга бул белгилүү. Андан тышкары баш оорулары жана уйку системасынын бузулуусу. Дээрлик бардык заманбап техникалар электромагниттик нурланууну өндүрөт. Алар биздин дене аркылуу өтүп, клеткалардын функциясын өлтүрөт. Электромагниттик нурлануулар баш ооруларына, уйкусуздукка жада калса, иммундук системасынын бузулушуна дагы алып келет. Адистер түнү уюлдук телефондорду уктоочу бөлмөдөн сыртка коюп жатууну сунушташат. Интернетти колдонуу менен акыл эстин төмөндөсүнө дагы алып келет. Бул нерсе америкалык окумуштуулар окуучулардын ар дайым Википедияны колдонууга көнүп, окуу жөндөмдүүлүгүн төмөндөп кетүүсүнөн кабатырланууда. Учурда жаш балдардын интернетти колдонуулары наркотик сыяктуу көз каранды болуп калган. Компьютердин терс таасирлери жөнүндө жазылган бир китепте мындай мисал бар. Келемиштин мээсине рахат тартуулоочу электрдик заряд коюлган, атайын орнотулган. Ар бир заряддалган сайын ал келемиш рахат алып, жашоодо жеп ичүү керек экенин унутуп калган. Бул эксперимент келемиштердин кескин азайып кетишине алып келген. Демек, учурда балдарыбыздагы телефондо же болбосо ар кандай уюлдук техникаларды колдонууда балдардын чыныгы жашоодогу кайсыл учурда тамактаныш керек, кайсыл учурда укташ керек, бул нерсени унутулуп баратат. Анын негизинде балдардын дагы иммундук системасы төмөндөп баратканы баарыбызга белгилүү. Изилдөөлөрдүн негизинде 14 мүнөт ичинде компьютерде же болбосо телефондо отурган баланын көңүл буруусу чаржайт жана тынчы жок, ар кандай агрессияларды пайда кылган белгилүү болгон. Ал эми 20 мүнөттөн кийин ошол телефондун балага тийгизген таасири борбордук нерв системасынын иштөөсүнө бөгөт коюусу белгилүү болгон экен. Интернетти колдонууда көңүл буруунун чаржайттыгы пайда болот деп айттык. Аны менен бирге эле ар кандай тынчсыздануулар дагы пайда болот. Уюлдук телефондорго көз карандуулук бул чындыгында эле балдардын учурда сабактарды жакшы өздөштүрө албай аткандыгы бардыгыбызга белгилүү. Анткени көңүл буруунун чаржайттыгынан келип чыгып атат. Ошол эле учурда ички тынчсыздануу дагы болгону байкалып атат. Уюлдук аппараттарды туруктуу пайдалануу мээге өзгөртүүлөрдү киргизет. Интернеттеги маалыматтардын көптүгүнөн керектүү маалыматты мээ сиңире албайт. Ошондуктан күнүмдүк жашоодо адам көңүл буруусу начарлап, бир нерсеге шыктануусу дагы аябай оорго туруп атат. Шизоидтик бузулуу. Бул онлайн оюндар социалдык тармактарды жана интернетти ашыкча колдонууда адамдын сырткы чөйрөсү менен байланышы үзгүлтүккө учурайт. Өзүнүн кыялдарына чөмүлүп, реалдуу жашоодон узакташып, виртуалдык жашоодо жашап калат. Америкалык профессор Ларри мындай дейт: интернетти колдонуу коомдук байланыштарды бекемдөөгө жардам берет. Ал эми бул изилдөө тескерисинче далилденсе, эгерде медиа жана технология негизинде коомдон алыстоого алып келет деп айткан. Адам канчалык интернетти көп колдонсо, ошончолук шизоидтик бузулуу коркунучуна алып келет.
Жогоруда биз сиздер менен интернеттен жана социалдык тармактардын ар кандай гаджеттердин зыяндуулугу боюнча токтолуп кеттик, бир канча зыяндуулугу боюнча. Эми бул жерде чечүүчү маселе дагы бар, чечиш керек болгон жер. Албетте бүгүнкү күндө ар бир педагогду түйшөлтүп келген маселе дагы ошол интернеттен балдарды кантип арылтабыз деген маселенин үстүндө иштеп келет. Ошол эле учурда ата-энелердин дагы эң көйгөйлүү чечишибиз керек болгон маселе деген маселелердин бирөөсү ушул интернетке балдардын берилип кетүүсү, ал жолдон арылтуу. Эми бул жерде кантип биз натыйжага жетебиз? Албетте азыркы заманбап балдарды тарбиялоодо көңүл бурулуучу бир канча себептери бар. Булар эмне десеңиз, эң алгач балдарга азыр заманбап балдарды тарбиялоодо буларга ишеним өтө маанилүү. Ишеним көрсөтүшүбүз керек. Ошол эле учурда балдарды чоң киши менен сүйлөшүп аткандай эле балдарга дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Мисалы, балдарды бул жолдон арылтабыз деп балдарды коркутуу же болбосо телефонду алып бекитип, ошол эле учурда балдарга ашыкча чек коюу, мунун баардыгы азыркы муунга жарабаган бир ыкма деп ойлойм. Биз балдарга эң алгач аң сезимдүү түрдө мунун зыяндуулугун үйрөтүү, ошол эле учурда ал балдар дагы аң сезимдүү түрдө зыян экенин билип кабыл алуусу биздин азыркы маселени чечүүдө бир аз болсо дагы натыйжа берет деген чоң ишенимдебиз.